Умрага барам деп аттангандар кандай кийим алып барышым керек, кандай чамадан алышым керек, кандай сланс алышым керек деп ойлонуп көйгөй тартат. Видеону аянат чейин көрүп туруңуздар, мен силерге колуман келишинче кеңешимди берейин. Бул видеону умрага барам деген досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар. Кудай буйрса биз дагы Сапат Умра компаниясы менен жолго сапарга чыгып атабыз умрага. VIP пакет менен сааттын астына комбо тур менен Дубайда 3 күндүк эс алуу менен бирге. VIP пакетте стандарт, комфорт пакеттерден өзгөчөлүктөрүн өзүңүздөр да көрүп бааңыздарды бересиздер. Умрага барарда туугандар эң биринчи чамадандан баштайлы. Ушундай 2 чамадан алсаңыздар болот. Чоңураагын анан кичирээгин. Бул кичирээгин ручнойго өзүңүздөр менен бирге самолетко алып киргенге уруксат. Бунун ордуна спортивный сумкаларды алсаңыздар деле болот. Бирок бунун ыңгайлуу жери аэропорттун ичинде сүйрөп жүргөнгө дөңгөлөгү бар, ыңгайлуураак болот. Андан кийин багажга кете турган чамадан. Бунун ар кандай размерлери бар, өзүңүзгө ылайыктуу размерин алып алсаңыздар болот. Чаканыраагы, чоңураагы да болот. Бирок кандай болгон күндө дагы ушул 4 дөңгөлөгү баарын алсаңыздар жакшы болот. Кээ бир чамадандарда эки эле дөңгөлөгү болот дагы сүйрөгөндө ыңгайсыз болуп калат. Адам сүйрөп тартып жүрүш керек болуп калат. Өзү кайрылбайт. Бул 4 дөңгөлөктү мындай бул жерде ручкасын чыгарып алып сүйрөгөнгө аябай эле жеңил, ыңгайлуу болот. Анда эмесе багажга кете турган чамаданга эмнелерди салабыз. Эң биринчи ихрамдан баштайлы. Ихрамаларда сиздер ажы башчыдан сурайсыздар, Мадинадан баштайбызбы же Меккеден баштайбызбы деп. Меккеден баштай турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Бишкектен алышка туура келет. Анткени сиздер ошол учуп жаткан аэропортуңуздардан ихрамга киришке туура келет. Эгер Мадинадан баштай турган болсоңуздар, анда Мадинадан деле сатып алсаңыздар болот. Кандай болсо дагы ихрам алганда тандаганда канчалык чоңураак болсо жана канчалык калыңыраак жана хыбы болсо ошончо жакшы болот. Эгер синтетикадан алып алган болсоңуздар, денени тердетип, денени кычыштырып, бир ыңгайсыздыкты жаратат. Ошон үчүн калыңыраак хыбыдан алыңыздар. Андан кийин ич кийимдерден 2-3 кабат ич кийим майкалардан алып аласыздар. Анан да бир ушундай бир жука такыя алып коюңуздар. Анткени ал жакта погода плюс 17ден плюс 25ке чейин, 28ге чейин чыгат. Кээде күндүздөрдө, күн ысыган кездерде ушундай жука такыя жана ушундай жука сүннөттөрдү кийишке туура келет. Мусулманский магазиндерден ушундай 2 сыйра бир сүннөт кийим алып алсаңыздар дагы жакшы болот. Кээ бирлер айтат, биз эмне футболка менен жүрсө болбойбу депчи. Футболка менен деле жүрсөңүз болот, бирок ал жакта көбүнчөсү ушундай сүннөткө ылайык кийим кийишет, жеңдери узун кийинишет, этектери узун кийишет. Өзүңүз бир аз ыңгайсыз болуп каласыз да. Ошон үчүн ушундай бир мусулманский магазиндерден 2 кабат сүннөт кийим алып койсоңуздар жакшы болот. Көбүнчө ошол жаткан отелдериңиздердин эң үстүнкү кабатында чыксаңыздар, пол автомат кир жуучу машиналар бар. Ошол жака да чыгып, айна сатып алып жууп алсаңыздар да болот. Буну да көп ким биле бербейт. Мына ушундай жакшы көйнөктөрдөн, жука көйнөктөрдөн алып алыңыздар. Булар ошол мусулманский магазиндерде сатат. Сапат Умра компаниясында офисинде 2000 сомдон жакшы хыбы ушундай сүннөттөрдү да сатып жатат. Андан кийин туугандар ушундай бир аз калыңыраак спортивкадан алыңыздар. Көптөр баягы Саудияны ысык элестетип алат дагы, жука холодок спортивкалардан алып алат да үшүп калышат. Ошон үчүн ушундай бир калыңыраак спортивка, калыңыраак шым жана ошондой эле ушундай калыңыраак чермиди алып алсаңыздар жакшы болот. Кээ бирлер баягы күзгү жазгы курткалардан деле алып атат. Андай куртканы деле алып алсаңыздар болот. Жана бир жукараак петишок дагы салып алсаңыздар ашыкча болбойт. Слансы боюнча 2 слансы сөзсүз түрдө алышыңыздар керек туугандар. Анткени бирин көчөдө кийесиздер, экинчисин болсо запасын ушул компания берген асынма сумка болот. Ошонун ичинде такай пакеттин ичинде жүрөт. Сиз качан харамдын ичине кирип жаткан кезде запас слансыңызды алып кийип көчөдө кийген слансыңызды кайра салышка туура келет. Ушул көбүнчө мына ушул сланслар бутту да өйкөбөйт, ушул жерлери жумшак. Ушундайдан да экини алып койсоңуздар болот. Ихрамга кирген кезде дагы баягы үстүнкү маңдай ачык болуш керек да. Ошого бутту мындай илип алсаңыздар дагы умра аткарганга дагы ушул ылайыктуу болуп кете берет. Кээ бирлер баягы ушундай манжага эле турган сланслардан да алышат. Эгер бутум өйкөбөйт десеңиздер, андай слансыдан дагы запаска алып алсаңыздар болот. Бир слансыны ручнойго салып алыңыздар туугандар. Анткени кээ бир самолеттордо баягы пересадка менен ожиданияда отуруп калат бир канча сааттарда. Ошол кезде баягы кийип барган ботозуңуз кысып, дарат алган ыңгайсыздык жаратат. Ошол кезде ботозуңузду сумкага салып туруп,
ушундай бир сылаңсыны кийип алып аэропортто дагы дарат алып намаз окуганга ыңгайлуу. Андан кийин ушундай бир күндөн тосуучу очкиди алып койсоңуздар жакшы болот. Ал жакта күн аябай чайыттай тиет. Жана ушундай атайын самын, зумный паста, щетка салуучу сумкаңыздарда болсун. Жана бунун ичине тырмак алгыч, маки жана мурут ала турган кайчыны дагы салып койсоңуздар жакшы болот. Маки, кайчы салынган сумкалар сөзсүз түрдө багажга кетсин туугандар. Эгер ручнойго салып койгон болсоңуздар, сиздерди рентгенден өткөрүп жатканда алып калат. Жана ошо ар бир компания ушундай сумканы, жилетин жана жайнамасын берет кошо. Көбүнчө ушул жилетти кийбей коюшат көп кимдер. Сиздер буну аэропортко киргенде эле кийип алсаңыздар жакшы болот. Анткени аэропорттун ичинде эл көп, кээ бир адамдар адашып кетет. Эгер сиздин жилетиңиз болгон болсо, аэропортто иштеген кызматчылар сиздерди таап жамаатыңыздарга кошуп коет. Сапат Умра компаниясынын дагы бир ушул өзгөчөлүгү жайнамасын караңыздар. Мындай узун кылып тиккен, кенен кылып жана ушул бут тура турган жерге кадимки эле поролон сталкер, сыз өткөрбөй турган сталкерден кошуп тигип койгон. Баягы кээде ал жакта узун намаз окуп калган кездерде бутуңуздарга сыз өтпөйт. Кээде намазды күтүп отуруп калышка туура келет. Ал жакта билесиздер бардыгы мрамор. Ошол кездерде жамбашта отура берсеңиздер дагы сыз өтпөйт. Андан кийин ушундай бир кадимки эле жайкы бото салып аласыздар. Бул ручной кладкада эмнени салса болот туугандар? Бул ручной кладка өзүңүздөр менен бирге жеңил жей турган тамак аштардан салып алыңыздар. Аэропорттордо пересадка болгон себептен узагыраак отуруп калганда ал жактан ачкы болосуздар. Ал жакта аэропорттордо тамак аштары аябай кымбат, ошон үчүн бул ручной кладка өзүңүздөр менен бирге тамак ашты алып жүрсөңүздөр дагы аэропорттордон жеп алганга жакшы болот. Анча-мынча калып калгандар болсо комментарийге толуктап койсоңуздар, сиздердин комментариңиздерди окуп башкалар да пайда алып калсын. Бул видеону сөзсүз түрдө умрага барам деген досуңузга жибериңиз. Видео лайк басып, биздин каналга катталып койгонду унутпаңыздар. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب